Assalamu alaikumlar. Hazırga qaytdi. Жаңы залға көчүү процесси башталды деп коеюн. Куда буйрса Маса айыл өкмөтүнүн башчысы Азамат приказ чыгарды. Эми көчүү процесси башталды. Куда буйрса Масы спорт мектеби жаңы залга көчүп атат. Көчүп атабыз десек дагы болот. Дагы бир жолу зал жөнүндө тааныштырайын. Бул биздин коллектив. Бул биздин коллектив приемга келишти. Буларды бул завхозубуз. Силерди зал менен дагы бир чейде тааныштырып коеюн. Урматтуу Facebook сүйүүчүлөр, бул жерде душтары дагы бар экен. Балдар үчүн душтары бар экен. Мына карасаңыздар 21-кылымдын эталонуна жооп бере турган. 100 литрлик эмелери дагы бар экен. Мына ушинтип Кудайдын кудурети менен бул биздин коллектив. Мына секин көчөбүз эми. Бул жерде эми штаттар дагы көп керек. Эми секин көчөбүз. Мыналарды өзүбүз жыйнайт экенбиз. Булар коронавируста жаткандар эми антимунтип 1-2 жума көчөбүз да эми мына зал. Мен сиздерге көп өмүрүмдө зал көрдүм. Ошонун ичиндеги Ысык көлдөгү Газпромдорду көрдүм. Казакстандарда залдарды көрдүм. Россияда көрдүм залдарды. Биздикиндей зал жок чынында. Карасаңыздар, мына бул Нокендин рызкысы, Нокен үчүн курулуп калган. Буга канча даган адамдар гана жардам бербеген. Канча нокендиктердин жардамы тийген, мен билгенден. Мына Мурашев жогорку кеңештин депутаты, анан Мелис, эми мен билгендерден да ошолордун жардамы тийип мына ушундай зал акыры берилип жатат азыр. Бизге карасаңыздар эми мындай зал мен билбейм, айттымбы, мен көргөн эмесмин мындай залды. Газпромдун бардык залына кирип чыктым. Эми мен чоңдугун айтып атам да, караңыздар. Оно жер зрительный. Азыр мен силерге эмени көрсөтөмүн. Барсовый залды. Мына жерде баскетболду, чемпионат мира по баскетболу өткөрсө болот бул жерде мына. Куда буйрса Нокендин майрамдары, мелдештер ушул жерде өтөт. Чоң турнирлер болот, Кудай насип кылса. Бул биздин балдардын бактысы. Мен ушинтип эле айтып коеюнчу. Биздин балдардын бактысы. Бул мамлекеттин балдарга болгон камкордугу. Бул жерде менет көп. Айыл өкмөттөн баштап жогорку кеңештин депутаттарына чейин. Эми мен бир жолу чогулушта жардам бергендерин отчетун укканмын да, ошондо Мелисти, Мурашевдин биринчи акчаларды которуп ушул жерлерге жардам бергендерин эми көп адам жардам берди демекчимин да. Бул зал өзүнөн өзү курулуп калган жок да, 12 жылдын ичинде курулду. Кудай буйрса жакшы кылабыз. Жакшы кылабыз. Бул экинчи этажына чыгып кетип атам мен. Эми техничкаларга дагы иштер көп экен да, эмеси чоң. Мына бул биздин Барсовый зал. Бул дагы мамлекеттин эсебинен келген. Азырынча светтери жок экен. Мынакей эми балдар ушу жерде машыгышат, Кудай буйрса. Бизге беговой дорожка, штанга, гантель бардык нерселерди алып берген
Уларбек Ордобаев деген окуучум бар. Ошо алып берген нерселердин бардыгын көчүрөбүз бул жакка. Анан бул жерге Куда буйрса техникалар тазалагандан кийин группа здоровья ачабыз. Бул 40 жаштан 70-80 жашка чейинкилердики музыка болот кадимкиде 1 саат көнүгүү. Окумуш сонун көнүгүүлөр болуп, группа здоровья кылып туруп ачабыз. Азыр эле айтып атам, келиңиздер. 2 адам иштейт группа здоровьяда, келгенде көрөсүздөр. Ошого Куда буйрса баары жакшы болот. Мына бүгүндөн баштап 2 жуманын ичинде көчүп калсак керек. Бул биздин спорт школдун коллективи. Мынакей. Бүгүн көрүп, принимать этип, карап атабыз. Бардыгыңыздарга ден соолук эме. Бүткөндө дагы айтамын го. Ошо ушул зал үчүн менет кылгандарга, жардам бергендерге Кудайым тараптан сыйлык болсун. Сыйлыкты Кудайым берсин буларга. Кудайдын нематтары болсун. Жардамы болсун. Шундай бактылуу балалык уюштуруп берип, масылыктарга, бүт эл журтка баары жакшы болот. Эми сиздер менен коштошууга туура келет. Куда буйрса баары жакшы болот. Саламатта калыңыздар. Сиздерди сыйлап, Сапар агайыңар.